Ayal soodada kүйөөсүн такымдайт дейт. Кыяматтын белгилеринин бири ayal soodada kүйөөсүн такымдайт деген жанында кош жүрүп калат деген сөз да. Жанында болмок турсун биздикилер астыга өтүп, эркектер такымга калтырып койду да. Азыр көптөгөн эркектер ayal алып берген кийимди кийет, ayal алып берген машинаны айдайт, күчкө да кызмат көрсөтөт. Чогулушка отурат, мынтип анан кимде ким 100 сомдон чыгарат десе, мынтип аялын карайт. Ушундай. Кыргызстанда, Орусияда ушундай болуп кетти, урматтуу жеңелер, андай кылганыңар жакшы эмес. Жакшынака эркектерибиз бар, ушундай карап, аялы берсе берет, бербесе жок, ушинтип отура тургандар болуп кетти. Аялдарды эркектер багыш керек эле. Аялдардын назиктигине, алардын аялуулугуна ошол соодага киргендиги терс таасирин тийгизет. Алар өздүн аялдык касиетин жоготуп коет. Аялдын бакыты үйүндө, эркек табууга кароого милдеттүү, жана ошол баккандыгын милдет кылбаштагы керек да. Мен сени бактым деп эркек айтса, бул арсыздык жеткен. Ага милдет, сен милдетиң ал мойнуңдагы.